Жаңылыктарды улантабыз. Башта белгилегендей Бишкек шаарынын мэрине 2 талапкер ат салышууда. Кененирээк алар тууралуу кийинки досьеден таанышып алыңыздар. Абдылдаев Нурбек Туратбекович 1965 жылы 2 декабрда туулган, үй бүлөлүү 4 баланын атасы, билими жогорку. 2000 жылы Бишкек финанс-экономикалык академиясынын финансы жана бажы саясат адистиги боюнча факультетти бүтүргөн. 2005 жылы Тышкы иштер министрлигине тийиштүү дипломатиялык академияны аяктаган. 1988-1992 жылдары Кыргызстан мамлекеттик статистикалык комитетинин башкы эсептөө борборунун электрондук эсептөө бөлүмүнүн адиси. 1992-1999 жылдары өндүрүш жана мунайзат ташуу тармагында жеке ишкерчилик менен алектенген. 1999-2000 жылдары Генрих Глейзер компаниясынын өкүлчүлүгүнүн төрагасынын орун басары. 2000-2005 жылдары ОСО Интергластын башкы директору, азыркы Токмок айнек заводу. 2005-2007 жылдары Токмоктогу номер 58 аймактык округтан жогорку кеңешке 3-чакырылыш менен депутат болуп шайланган. 2007 жылы энергетика жана өнөр жай министринин орун басары. 2011 жылы январь айынан тарта августка чейин Ысык Көл облустук мамлекеттик администрациянын башчысынын милдетин аткаруучусу болуп эмгектенген. 2011 жылдын август айынан тарта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк министринин орун басары. 2013 жылы өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп эмгектенген. Ибраимов Албек Сабирбекович 1967 жылы 1-июнда Фрунзе шаарында туулган. Үй бүлөлүү 6 баланын атасы, билими жогорку. 1994 жылы Бишкек коммерциялык колледжин бүтүргөн. 1998 жылы Кыргыз улуттук университетинин экономист адистиги боюнча аяктаган. 1987-1989 жылдары Чаж электромаш заводунун слесарь-механикалык бөлүмүндө башкы адис болуп эмгектенген. 1989-1991 жылдары советтик куралдуу күчтөрүнүн катарында өз аскердик мөөнөтүн өтөгөн. 1992-1996 жылдары Илбир Сачык акционердик коомунда цех башчысы болуп эмгектенген. 1997-2001 жылдары Кыргыз Автомаш ачык акционердик коомунун бөлүм башчысы, коммерциялык директору. 2002-2004 жылдары Кыргыз Автомаш ачык акционердик коомунун аткаруу директору. 2005-2006 жылдары өнөр жай, соода садык жана туризм министри Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси. 2006-2010 жылдары жеке ишкердик менен алектенген. 2010-2011 жылдары Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы директору. 2011-2012 жылдары Дастан улуттук ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы. 2012-2013 жылдары Кыргыз президентинин аппарат жетекчисинин орун басары. 2013-2016 жылдары Эл аралык Манас аэропортунун башкармалыгынын жана директорлор кеңешинин төрагасы болуп эмгектенген. 2016 жылы февралда Бишкек шаардык кеңеш депутаттары тарабынан мэр болуп шайланган. Эске салсак, Бишкек шаардык мэриясынын жана мэрдин милдеттери борбор калаанын макамы тууралуу мыйзам менен жөнгө салынган. Бул мыйзам 2013 жылы 12 декабрда кабыл алынган. Мэрге байланыштуу 21, 22 жана 24 беренелерде толук маалымат берилет. Айталы, мэр шаарга тийиштүү аймактык бирдиктерди жетектейт. Мындан тышкары вице-мэрлерди дайындай алат, акимдерди кызматка бекитүү укугуна ээ. Ошондой эле шаардын кызыкчылыгы үчүн мамлекеттик жана жеке компаниялар ортосунда келишимдер түзө алат. Чет элдик жарандыгы бар жана буга чейин соттолгон жарандар мэрге көрсөтүлө албайт. Мэрди кызматынан анын өз арызынын негизинде бошотсо болот же шаардык кеңештеги көпчүлүк добуш менен шаар башчысын кызматтан алуу мүмкүн. Ошондой эле мэрге карата сот өкүмү чыкса, ал автоматтуу түрдө кызмат ордун жоготот.